поле засоренное, потому что у меня, говорю, и людей не хватает, и ресурсов, и времени нет, грубо. Эмиль Насиров Ош шаарындагы Кара Кысмак бакчасынын жетекчиси. Бул жайда эмгектенгенине 6 жыл болду. Ал иштеп турган мезгилден бери аны бир маселе түйшөлтүп келет. Ал бул ишканадагы жумушчулардын жетишсиздиги. Люди приходят здесь сезонно работать, грубо говоря. Элдер бул жака иш таппай калганда гана келишет. Жана дагы адистикти түшүнбөгөндөр. Бул жака келип баарын үйрөнгөндөн соң кетип калышат. Кимдин 7000 сомго иштегиси келмегиле. Месяц получать 7800, это вообще. Айлык баянасы боюнча шаардык кеңеште бул маселени көтөргөн. Бул маселе чечилет деп бийлик өкүлдөрү ишендирген менен азырынча эч кандай өзгөрүү жок. Бакчабыз болсо 8,5 гектар. Күнөс кыланарыбыздын жалпы аянты болсо 3000 квадрат метр. Штатта 16 киши деп каралган. Бирок менде 7 эле жумушчу иштеп жатат. В момент работает 7 человек. Жумушчулардын жетишсиздиги бир эле бул бакчада эмес, жалпы эле муниципалдык ишканаларда байкалат. Айлык маянанын аздыгынан көпчүлүк бул жумуштарга чыдабайт. Бирок арасында көп жылдан бери иштеп келаткандар да бар. Алар аргасыздан эле иштейбиз дешет. Иш мына күзүндө оор болот. Жалбырактар түшүп, ошо кыйынчылык болот. Жетишпеушулар болот эми жалбырактар коюу түшкөндө болот. 7900, почти 8000. Ош тазалык муниципалдык мекемесинде 350гө жакын кызматкерлер эмгектенип келишет. Алар 3 категорияга бөлүнүшөт. Шыпыруучулар, жүктөгөндөр жана айдоочулар. Бул сан жаз, жай мезгилдеринде кескин кыскарып кетет. Бизде азыр тазалык ишканасында жумушсуздук, бизге азыр шыпыруучулар, жүктөөчүлөр аябай азыр мына күзгө келгенге байланыштуу жетишпегендер бар. Себеби бизде баягындай келип айлыгы аз болгондуктан көбү келип чыдабай жумуш орбону чыгып кетишет да. Шаардын тазалыгына кабатыр болгон ыктыярчылар кайсыл мезгил болбосун тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкерлерине колдоо көрсөтүп келишет. Жай мезгилинде чачылган таштандыны чогултушса, кыш мезгилинде ысык чай менен жумушчулардын көңүлүн алып, кар күрөөгө да жардам беришет. Демилгелүү топ мунун баарын шаарыбыз үчүн кылуудабыз деп айтып келишет. Ош шаарында ошол шаардын тазалыгы үчүн массалык маалымат каражаттары арасындагы атайын эстафеталар да уюштурулуп турат. Бул бир эле жыл эмес, жыл сайын уланып келет да. Мисалы телеканалдар эстафета кылып уланып, ошентип шаардын ар кайсы жерлерин, мисалы таштандылар алынбай калган жерлери бар, тазаланбай калган жерлери бар. Ошол эле учурда мисалы айрым жумушчулардын колу жетпей калган жерлер бар. Ошол жерлерди биз тазалап, болушунча ошол шаардын тазалыгы үчүн ошол эле учурда мисалы көрктөндүрүү ишканасы, тазалык ишканасынын кызматкерлерине жардам иретинде биз өзүбүздүн ыктыярыбыз менен тазалап келебиз. Кыргызстандын эмгек кодексине ылайык, жумушчу берүүчү менен кызматкер ортосунда эмгек келишими түзүлүшү абзел. Иш берүүчү жумушчуларга иштегенге ыңгайлуу шарттарды түзүп бериши керек. Жумушчу келишимге ылайык милдеттенмелерди алышы керек. Бирок муниципалдык мекемелерде ар дайым эле жумушчу менен атайын келишимдер түзүлбөйт. МК кодекс боюнча кандай гана ишкана болбосун, биринчи кезекте эмгек келишими түзүлүш керек. Бирок эмгек келишимдин бардыгы мөөнөттүү болот. Максимум 5 жылга чейин. Эмгек кодекс боюнча максимум 5 жылга чейин. Бирок ошонун ичинен дагы сезондук мезгилдүү эмгек келишим, бул деген сөз баягы сезондуу иштерге кандайдыр бир жумушчуларды ошол малга, ошол убакытка же ошол жумушка гана тартуу. Эмгек келишимин колдонуш керек. Жамааттык келишимден дагы эмгек келишим себебинде соттук териштирүүлөр болуп калышы мүмкүн, башка болуп калышы мүмкүн. Эмгек келишими менен ал жерде каралат да. Негизи. Эң негизги курал бул эмгек келишим. И жумуш берүүчүгө дагы коргойт, и жумушчуну дагы коргойт. Аталган муниципалдык ишканаларда жылдын кээ бир мезгилдеринде жумуш күчөйт. Ошого жараша жумушчу күчтүү алдын ала даярдашат. Алардын ар бири менен атайын келишим түзүлбөгөнүнө байланыштуу каалаган учурда жумушчу кетип калуусу мүмкүн.